Саада айылы мына. Мынау Саада деген айыл. Мынау Селкан каналы. Селкан каналы ылдый жағы Тажик, жоғыр жағы Қырғызстан. Мына. Ушул жерде Саада деген айылыбыз барган. Саада айылында 17 кожолугубуз бар эле, үйүбүз бар эле. Качан болсо, конфликт болсо, бияктан мына тажиктерде, мына тажиктердин айылдары. Келет эле дагы ошол 17 үйдү күйгүзөт эле. Ошол жерден адамдар жабыртатат эле. Булар бардык бияк качып чыгат эле, мына кулундуга качып чыгат эле. Так. Анан кийин кайрадан барып, бу жерде үйлөрдү оңдоп, кайрадан жашамыш болуп, бирок бул жерде адамдар толук жашабайт эле. Селканын ылдый жагында. Ушул жер бизге керек эместигин биз байкадык. Жана чегара мына Селкан менен болсун, Селкан каналы менен болсун деп туруп, ушул максатта мына 21 га Саада участогун аларга бердик. Бул бир. Экинчи Разак участогу. Мына Разак участогу. Бул дагы каналдын ылдый жагына жайгашкан. Мына каналдын ылдый жагына жайгашкан, мына Разак айылы агарык беле, мурдагы агарык беле. Разак айылы, мына ушул жерде мына буларды дагы булар бердик. Бул жерде дагы бир нече үй бар, мен азыр аны атаймын. Мен эмеде цифра бар менде, аны атап берем силерге. Бир нече үйлөр бар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү, массалык кармоолор күч алууда. Чет жерде мыйзамды сактап, документтериңиздерди толуктап алыңыздар. Регистрация ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, трудовой договор, медкарта, перевод паспорт, черный список, штраф, запрет барын текшерип беребиз. Эң башкысы сиздерге юридикалык жардам көрсөтүү кызматы бар. Юрист Канатбек мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7977 736 15 87. Бар. Буларды буну бердик 23-50 гектар жерде. Андан кийин Селкен участок агарыкты бердик. Ошол жерден. Жок, Селкенди бердик, Селкенди. Давайте по порядку. Селкен мына Селкенди бердик, 4 гектар жер. Селкен участогун бердик. Бул да арыктын ылдый жагында турат. Селкен канал ылдый жагында турат. Буларга биз мына Разакка койганча кирип чыгып аткан элек. Селкенге кирип чыга албай калганбыз акыркы маалдардачы. Булар өздөрү пайдаланып калган. Булар пайдаланып калып, булар айтты биздики деди. Биз айттык, жок сеники эмес, биздики. Деп талашып, тартышып жүрүп, Селкенди алдык дагы зачет кылдык да. Баягы 155ке зачет кылдык мунучу. Ушу менен муну бүтүрдүк. Андан кийин Майтты Селкенен 4 Майт участогунун 7 гектарын бердик. Мына. Майт Селкеннен кийин Майтыны бердик. Кана Майты? Мына. Мен көзүм жакшы көрбөй атат. Үлүштүн 7 гектар экен. Үлүш Майтынын эмеси жанындагы Үлүштөн 7 гектар бердик. Так. Ошентип отуруп, андан кийин биз Улак жайды бердик. Улак жайды 15 гектарды мына агарык участогун бердик. Агарык баякта калды. Мынанда калды. Мына агарыкты бердик 7 гектар. Мына агарыкты бердик. Бул да бунун ылдый жагында. Андан кийин Улакжай агарык Карабак участогунан 65 гектар бердик. Карабакты көрсөтүп кой. Мына Карабактан. Мына 190ду толукташ үчүн мына Карабактан. Бул Карабак уже Баткенге жакын жер. Уже Лейлек эмес, бул Баткен району. Мына ушул жерден 65 гектарды бердик. Ушуну менен биз буларга 90 гектар Саада, Разаков, Селкен, Майт участогун бириктирип 90 бердик. Андан кийин агарыкта Улакжай, агарыкты кошуп 65, Карабакты кошуп 65 бердик. И Майтыдан 35 бердик. Ошондо жалпы 190 гектар бердик, туугандар. Жазып атасыңарбы, депутаттар? Мен адашып кетсем кийин мени тактап коесуңар. 190 гектар бердик. 190 алдык, 190 бердик. Эми мен бул жерде биздин урматтуу депутатыбыз барлар бүгүн келбептир. Султанбекова Чолпон Алыйына. Кечиресиңер. Урматтуу Чолпон Алыйына. Мына өткөндө мен пролетар боюнча 12,5 гектар айтканда сиз капа болдуңуз да. Сиз, конечно, мага ишни айтпадыңыз, башка дебедиңиз. Эмне үчүн баяманды айт. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы
операция болуп эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men bul oğru menen balalık kezden beri oğurup kelem. Bulup eме hareket kılıp başladım buyursa. Tündö жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Айтасыңар депчи. Мен бул жерде Баяманды жаман деп айтып аткан жерим жок. Так, Баяман бир жаман адам деп же башка дегеним жок. Бул жерде мен фактыны гана айтып атамын. 1991 баягы бизде билесиздер, приватизация болуп кетпедиби, ар түрдүү ишканалар. Ошондо приватизация болгон маалда жеке адамдарга сатыла баштаган, туурабы? Ошондо муну Пролетарс деген шаарда биздин 12,5 гектар жер кыргыз селхоз химиянын жери бар экен. Бар экен ошо маалда. Муну анан биздикилер эми уже кыргыз селхоз химия бияка качты да Кыргызстанга, туурабы? Анан бул жерден сатат. Сатканда эч ким ал жака кире албай, Баяман кирип алган экен ушул жердичи. Баяман кирип алып, сатып алган экен ошо маалда. Андан кийин бирок Баямандагы неме ал жерде бул перспективасы жок бул жерден. Тажиктердин ортосунда турса, аны Кыргызстанга байланышы жок болсо деп туруп ал дагы сатып берип кетип калат. То есть бул жерде мыйзамсыз эч нерсе жок. Муну ачык эле айтып коеюн. Мыйзамсыз эч нерсе жок. Бирок ошол жигиттин биздин досубуздун аты аталып атат. Мына сатып кетти ал. Кеткенден кийин тажиктер айтат, бул жер эми биздики дейт. Бул жер эми биздики дейт, муну биз силерге бербейбиз дейт. Ушул жерде жок, биздин жер болгон бул деп талашып, биз 2-3 ай талашып жүрүп акыры биздин жерге зачет кылдык ушунучу. 91-жылы өтүп кеткен жер бул дагы. Мында ачык айтып коеюн силерге. Анан кийин кээ бирлер туура эмес түшүнүп калбасын. Муну ушул жанагы Баяман туура эмес кылыптыр деп. Жок, бул жерде Баяман туура эмес кылган ишин биз көргөн жокпуз. Мына туугандар, ошентип 190 гектар жерди алдык. 190 гектар жерди бердик. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Биз 190 гектар жерди алардан почти бир жерден алдык. 155 гектар жерди бир жерден алдык, Кайрагачтан, баягы сулуу жерден. Кайрагач анклавын 35 гектар жерди алдык. Туурабы? Экөө бир жерден почти. Ал эми биз бир жерден алдык, а бергенибиз 9 жерден чачылган участокторду бердик. Ар жерде мына 7 гектар, 15 гектар, 35 гектар, 2,5 гектар, 7,5 гектар, 12,5 гектар бул чачылган жерлерден 9 жерден бай чачылып кеткен. Итак алар көбүтүн алар пайдаланып аткан ушу жерлердичи. Алар пайдаланган жерлерди тактап, эсептеп, жо бул биздики болгон 91ге чейин, бул биздики болгон деп тактап талашып отуруп алдык. Бул жерде биздин комиссиянын мүчөлөрүнүн эмгеги өтө зор. Чын айтыш керек да, мен эми комиссиянын төрагасы катары ушулар тактагандан кийин анан кийин талашып тартышам да алар мен колума бергенден кийин. Бирок ушул тактоо иштерине мына комиссиянын мүчөлөрү отурат бардыгы. Ушул адамдардын эмгеги өтө зор болду. Так, мени менен кошо ушулар катуу иштешти. Ошон үчүн бул кишилерге дагы рахматыбызды айтабыз мамлекет тарабынан дагы. Эми Лейлек районунун кийинкиси. Лейлек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чек ара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максат да, урматтуу туугандар, билесиздер Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда мына могул жерде, мына ушул жерден, мунул жерден 15 турак жай берилиптир. Могул жерден. Мунул жерден берилди. Где-то мурда мындай өтчү эле да, мындай өт. Бул деле өтчү эмес. Мурда мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болуш, эле урушталашып, анан ошол үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Мунул жерден булардан 16 турак үйү бар. Чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө.
Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерде алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиңер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, өлүп атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол, жанагы Сайдан чыккан жол, мына чыгып келип туруп, ушул жерден мунобул жерлерде айылдарыбыз бар эле, бир 10 чакты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны кошуп туруп алып калдык. Булар айтты, бу жерде түз өтөйлү деди. Түз өтөйлү, мунобул үйүңөргө биз компенсация берейли, мунобул заставаңарга компенсация берейли, мына жерден түз эле өтөйлү жол катары деп, ушуну дагы бир көп талаштык, ызычуу болуп. Биз айттык, жок, болбойт. Себеби мунобул застава бул биз үчүн өтө керек застава, себеби биз баяктарды карап, байкап турушубуз керек деп бербей койдум. Туура кылдымбы ушуну? Мына ушундай болду. Мына ушинтип анан ушундай кылып алдык да, мына баягы мынтип кетти. Түшүндүңөр,